8 март күнү дейт жашоом өзгөрдү жана 8 март күнү жашоом бузулду дейт да. Секеле кызымын 11-ди дагы бүттүм, университетте 2-курс. Бир жакшы көргөн адамды көрдүм, ал университетке күн сайын келет эле. Ошол аркылуу ал менен жылуулук мамилебиз пайда болду. Ал менен баш кошууга бел байлап ниет кыла баштадым дейт да. Севан урмасы өзгөчө эле, романтикасы өзгөчө эле, айтор жакшылыктар өзгөчө эле. Ошентип тойубуз болду. Бирок той болгондон кийинки абалы өтө башкача болду. Тойдон кийин чыныгы жүзү ачыла баштады. Аял алсаң, кыз алсаң, тойунан кийинки өзгөрүүгө даяр бол дейт да. Себеби баягы жүз жасалгалары, крем, дагы кирпик коет экен жасалма, айтор баягы красавица эмес кызды дагы, сулуу эмес кызды дагы сулуу кылып коет экен да. Андан кийин жуунуп чыккандан кийин бир карап кой дейт, ошол чыныгы жүзү, чыныгы макияжсыз жүзүнү көргөндө коркуп кетпеген дейт да. Эркектер дагы ушундай. Жүз маселесинде эмес, жан дүйнө маселесинде эркектер ушундай. Тойго чейин ар нерсени кыла берет, тойдон кийин чыныгы жүзү ачылат. Аялы гана анын чыныгы жүзүн көрө алат, аялы гана чыныгы бетин билет. Ал эркек кандай экендигин. Бул аял айтат, ушинтип тойым болду, тойубуздан кийин анын чыныгы жүзү, чыныгы бети ачыла баштады дейт да. Тойго чейин 8 март келгенде белектерди берет, эмне алып берейин, байрамыңыз менен байтор, башкача сиз деген мамилелер, өзгөчө бир сый урмат, кемеге алып чыгат, паркка алып чыгат, дарыянын үстүндө өзүнчө романтика кылып, калактарды, кемелерди алып, мынтип түртөт, мен жанымда бир нерселерди айтып берем, мороженое жейбиз, жакшынакай отурабыз, мен айткан суулар, мен айткан нерселер, мен айткан кафе, айтор бардыгы орундалат. Сый урмат өтө өзгөчө. Өзгөчө. Велосипедте өздей чарга чыгып алып, жакшынакай бир кооз ачылыштарга барабыз, гүл берет. Айтор мамилеси өтө өзгөчө. Бирок тоюбуздан кийин мына 3 жыл, 4 жыл, 5 жылга карап кетип атат, бирок эч бир гүл да алып келген жок, мына туулган күнүң деп дагы бир нерсе берген жок. Тойго чейинки мамиле башка эле, тойдон кийинки мамилеси эч бир деңгээлде өзгөрүүгө учурап, бир жакшылык көргөн жокмун дейт да айтор. Турмушубуз жамандан жамандап, бир чокудан жерге кулагандай өзгөчө боло баштады. Күйөөм ичкилик дүйнөсүнө кире баштады. 10 күн ичет, 1 күн соо дегендей. Бирок чыдайм тагдыр, эмне болсо дагы ортодо бир кыздуу болуп калдык. Балага өтө кыйын болот жашоосунда. Жаш наристеге өтө кыйын чындыгында. Чындыгында ата дагы ажырашып кеткен тагдырда дагы өзүнүн жашоолорун улап кетиши мүмкүн, бирок эч нерсени билбеген, паспорттун элигин билбеген жаш бала эмне кылат? Эмне деген көчөгө барат мисалы үчүн да. Булан жашообуз улангандан уланып, өзгөчө кырдаалдарга дагы мен өзгөчө сабыр менен чыдадым, тишиме коюп чыдадым, күйөөмдүн кордуктарына чыдадым, ичет, тамак берсем идиштерди сындырып салат, жакшылык көрбөйм эч дейт да. Бир гүл берип койбойт, бир шоколад берип койбойт, бир туулган күнүң менен деп койбойт, же башка кылып койбойт, айтор бир жакшылыкты эч бир жишаанын көргөн жокмун күйөөмдөн. Балам үчүн деп чыдап жүрөм, балам үчүн деп жашап жүрөм ал менен. Мына бир канча жыл өттү арадан, бирок эч бир өзгөрүү жок. Бирок күн ара ошондой күндөр уланат экен. 8 мартта достору менен, анын достору, өмүрлүк жолдошунун достору менен бардыгы чогулушуп, мындай тамак аш кылышып, сый урмат кылышып, айтор ошондой неме кылышып, отуруш кылмай болушту. Мен дагы бардым. Ар ким өзүнүн аялдары менен бара турган болуптур. Бирок көптөн бери үйлөнбөстөн чет жерде жүргөн, чет өлкөдө жүргөн досу ошол отурушка келиптир, бирок ал баш кошкон эмес экен эч кимге. Чет өлкөдө көптөн бери жүрүп, жумушуна байланыштуу айтор эмне. Ал дагы отурушка келген экен. Чет өлкөдөн келген экен. Ошо 8 мартта отурдук чогуу. Андан эртеси күнү мен досума деп өзгөчө бир белектерди башкаларды алып, жакын дос экен деп биздин үйүбүзгө келди. Ошол учурда келген учурда
күйөөмдүн жамандыгын көрүп, күйөөм башымды жазам, башакылам, башым оорутат деп барак ичкени кеткен. Ал билемин. Ал келгенинде көзүбүзгө тиктелип, ошол досум, көмүрлүк жолдошумдун досуна бир өзгөчө ортобузда жылуулук пайда боло баштады дейт да. Бардык нерсе көздөн башталат. Көз биринчи бири-бирине түшөт, анан жүз жылмаят. Ыр чыкканда дагы биринчи путту кыймылдатып, анан жан башакты кыймылдатып, андан кийин эле ойноп кеткен адам өзү билбей калат, музыкадан башкарып алат да. Ошол сыяктуу эле аялдан көзүңдү алып качкын. Аялга көзүң түшкөн учурда көзү биринчи алдайт, жылмаюусу өзүнө тартат, андан кийин алданганын өзүң билбей каласың. Мен дагы ошондой жылмаюулар болуп, жылуулук пайда болуп ортобузда. Андан кийин күнара сүйлөшүүлөр башталды. Жашыруун түрдө телефонум парол, WhatsApp парол, айтор бар жогу парол сүйлөшкөндөрүм сообщенияларын көрүп калбасын дейм. Күйөөм негизи мага жашоом анчалык деле кызыкпайт, телефондо эле чукулабайт, бирок ошол нерсе дагы жашыруун түрдө жолугуу сүйлөшүү айтор башталды дейт да. Ошондой күн ара күндөр өтөт экен. 8 марттагы абал, 8 мартта отурган, таанышкан ошол жигитим экинчи красавчигим деп атап коем өзүмчө. Себеби ошол учурда аны өзгөчө жакшы көрүп калдым. Себеби күйөөмдөн көрбөгөн мээримди андан көрө баштадым. 8 март менен ал куттуктайт, туулган күнүмө ал белек берет, кемиң жокпу деп ал менден сурайт, ал мага жардам берет, ичимдеги сырларымды ага айта турган болдум, күйөөмдөн дагы ага көбүрөөк ишене турган болуп калдым дейт да. Ал бирок баш кошо элек эч кимге, өмүр жолдошу жок. Күндөрүбүз ушул абалда уланып жатты. Бирок күйөөм эч бир өзгөрөйүн деген ою дагы жок, аракети дагы жок. Ар ким айтып жатты, кээ бирөөлөр тааныгандар дагы ушул алкаштын эмне кыласың, бир эле кызың бар, ажыраш, дагы көптөгөн сөздөр, кеңештер кептелип мага келип жатты. Бирок балам үчүн тагдыр деп, тагдырым ушул экен деп чыдап жаттым. Ошондой күндөрдүн биринде арадан 1 жыл өтүп дагы бир чогулмай болушуп, 8 мартка жакын калган учурда дагы бир чогулушуп, отурушмай болушту. Мен дагы бардым. Биринчи барган учурубузда эле өмүрлүк жолдошум ичип, жүздөн башталган арак акыры барып мени күйөөмдү мутуна тура албас абалда келтирип койду. Олтуруш бүткөндөн кийин бизди машинабыз жоктугуна байланыштуу ошол дос таштап койду үйүбүзгө. Таштап коюп, күйөөмдү өмүрлүк жолдошумду жаткызып коюп, кайра мен досумду күзөткөнү чыгат экенмин. Өзгөчө денем титиреген абалда, өзгөчөлүк менен, чын берилүү менен сезимдерим козголуп жаткандыгын, жан дүйнөмдөгү ыстык сезимдерим козголуп чыгып жатканын байкадым. Бул жакты карасам, оң жагымда алкаш эрим жатат. Эч нерсеге жарабаган, эч бир колунан эч нерсе келбеген. Бул жакта жанымда сулуулук десең сулуулук, акча десең акча, бар жогу топ келишкен красавчигим турат деп күзөтүп чыгат экенмин. Ал дагы сөз баштады. Мына 1 жылдан бери жашыруун түрдө нерсе кылып жүрөбүз, көрүшүп жүрөбүз, сүйлөшүп жүрөбүз. Бул нерселер сени тажаткан жокпу? Дарыбызды өтө бышкан учурда чертсең дагы тырс деп жарылып кетет го. Ошол сыяктуу жарылды ал дагы. Келеми, боло турган эчтин болгону жакшы. Сен дагы ушул нерселерди каалап турасың, мен дагы каалап турам. Бул досума эми күн эле берсе болду, арак болсо болду. Бүгүн мен менен болосуң дейт. Мен дагы сезимдеримди башкара албастан алкаш эримди таштадым да, ал менен анын үйүнө кеттим. Кайра мени үйгө алып келип, таңга чукул таштап койду. Бирок ошол түнү өзгөчө ойлор мени караңгылык каптап, өзгөчө ойлор мени санага салып жатты. Никесиз, күйөөсү бар туруп, бирөөнүн кучагында жатат. Бирок ошого карабастан мага бир кеңешин айтты. Эгерде сен кааласаң, мага эле тийбейсиң, өмүрлүк жолдош болбойсуңбу?
Сени эч бир нерсеге муктаж кылбай жашатам. Башка чет өлкөгө кетебиз, бул жактарга кайра келбейбиз. Бул досумдан эч бир пайда жок, мен жаштыгынан билет элем, бул болбой турган бала эле негизи деп мени жолдон чыгарды. Жана мен ажырашууну чечтим. Документтер бардыгы даяр болду. Мен ажыраштым ал менен. Бул менен баш коштук. Башка айткандай, өзү айткандай башка чет өлкөгө бардык. Ал жерде жашоо уланып жатты. Ал жерде кыйынчылык, өзү жашаган, өзү мактаган жашоодун өзү айткан деңгээлдеги жашоо бул жерде дагы көрүнбөдү. Бирок ошентсе дагы ажырашканмын, кайтып барууга жүз чыдабайт, ал менен жашашка мажбур элем. Балам, кызым ага жакпай жатты. Ушуну жоготойлу деп акыры айта бергендиктен аны балдар үйүнө тапшырдык, бердик бере турганга. Мен каршылык болсом дагы баары бир угушум керек эле. Себеби ушуга мажбур элем. Ушуга мажбур элем дейт да. Кээде башка аргасыз көчөлөр калып калат го. Эч бир аргасыз, аны кылсаң да, буну кылсаң дагы эч бир окшобой аргасыз көчө калган учурда бир ишти өтө каттуу берилип, бардык күч аракетиңди ошого берип кылган учурунда ошол нерсе окшоп кетет да. Эмнеге башка иштерди Аллах Таала жаап койду? Себеби ошол ишиңди окшошун Аллах Таала билет эле да. Ошондуктан бардык ишиң окшобой калдыбы? Демек кайгырбай эле кой, сен бир ишиң өтө жакшы болот. Ошол иш пешенеңе келгенге чейин сабыр кыл. Бул аял айтат: баламсыз кыйын. Бул дагы өзгөчө кылыктары чыга баштады, кылык жоолуктары чыга баштады. Акыры жүзүм айта баштады: сен досума кыянат кылгансың, мага кантип кыянат кылбайт элең? Балким бирөө менен сырдашып жүргөндүрсүң деген сөздөрүн чыгара баштады. Айтор, мен жакпай жаттым. Дагы башкасын балким тапкандыр, менден дагы жакшыраак чыгып калгандыр. Балким ушундай. Балким ушундай. Жашоодо көп таасир берет. Эч кимсиз калган күндөр, бардыгы таштап кеткен учурлар. Чындыгында оор абалдар кыйын адам болушуңа жардам берет да. Чындыгында кыйын адам болосуң, качан башыңа оор сыноолор келген учурда. Ал менен дагы ажыраштым. Экинчи өмүрлүк жолдошум болбоду. Ал менен жашоом болбоду. Айтор, тагдыр кысканбы, пешенемби, айтор шор экен. Ал менен дагы ажырашууга мажбур болдум. Мен Мухаммад эмнени айткым келет бул жерде? Башкаларга сабак болсун, кичинекей окуям дейт да. Ушул майрам шултоолоп башталган эле, майрамда таанышкан элек. Бүгүн көчөдө калдым. Ошол алкаш элим, алкаш күйөөм болсо дагы ошол учурда бардык нерсем бар эле. Өмүрлүк жолдошум, балам, үй жайым. Бүгүн балам балдар үйүндө, ага барсам аны башкаларга берип жибериптир, ага барып миң жалынсам дагы берген жок баламды. Балам башкаларга бала болду. Күйөөм ичти таштап башка жашоо куруп кетти. Мен үй жайсыз калдым, баламсыз калдым, өмүрлүк жолдошсуз калдым. Көчөдө калдым айтор. Бүгүн 8 март дейт да. Көчөдө калган күнүм 8 март дейт. Ошол кырың-пырыңдар, таанышуулар ошол 8 мартта башталган эле. Аягы келип эч нерсесиз калдым. Бүгүн дагы 8 март. 8 мартты жек көрүп туруп мен сага бул катты жолдодум дейт да. Бул кат каерден келгендиги, ким аркылуу келгендиги жазылбаган жана мага дагы кызыксыз, бирок урматтуу мекендешим, алына турган сабактар бизге маанилүү. Эгерде биз эркектер аял затын аярлап, урматтап сыйласак күн сайын, анда алар 8 мартты күтпөйт. Эгер биз күн сайын белектерди билсек, жашылды күн сайын ошол майрамдарда гана бере турган жылмаюуну башка күндөрдө дагы берсек, анда алар 8 мартты күтүшпөйт. Биз дагы баш ортуп
мынтип сүйлөбөйбүз 8 март майрам эмес деп. Ошондуктан сый урматты жашылык күн сайын кылайлы. Аялдар бизден эч нерсени күтпөйт. 8 марттан мурда 23-ü, 24-ü ушундай февраль деп майрам дешет. Жигиттердин майрамы, мекен коргоочулардын, чыныгы солдаттардын, пешенестер деп автомат белден акес желкесинен түшпөстөн Томото, Баткенде мисалы үчүн кызмат кылгандар. Айтор 23-ü, 24-ü февраль ушундай майрам экен. Бул күнү ошол мен ойлоп калдым, ошол күн 8 мартта эшик ачып коет. Ошол эркектердин майрамы 8 мартка эшик ачып коет. Сен ошол күнү белектерди аласың, ошол күнү өзүңө керектүү нерселерди алып аласың, анан 8 мартка беришиңе туура келет. Ошол күн негизи 8 мартта эшикти ачып коет. Ачып коет. Бүгүн аялдар чалып алып, бүгүн 8 март майрамым десе, 8 март майрам эмес, эчтеке бербейм дештен мурда 23 февралдын нерселерди алып койгонуңду, алып куттуктаса, макул бүгүн майрам эмес, эркектердин майрамы эмес, негизи мусулмандардын майрамы эмес деп айтпастан рахмат деген күндөрүңдү эстеп кой. Алмактын бермеги бар. Ар бир нерсенин жообу бар дегендей. Айтайын деген маселе, урматтуу мекендештерим, бир нерседен кылуудан мурда ойлонушубуз керек. Бир нерсеге баш багуудан мурда келип чыгышы, кайдан келгендиги, жана бизге коомубузга кандай пайда же зыян берип жаткандыгын ойлонуп көрүшүбүз керек. Мектептерде эмне үчүн мен өкүнгөн жерим кыз балдар эркектер менен аралашып окуйт. Бардык шарттар түзүлгөн да, мисалы эркек, аял, кыздардын, эркектердин туалетин бир кылып койгон, мисалы үчүн кээ бир жерлерде ушул өтө терс көрүнүштөрдөн ошол февралда мисалы балдарга берек берет кыздар, кыздар 8 мартта балдардан берек алат. Ошол күнү романтика, ошол күнү күйөт, ошол күнү азап, мисалы үчүнчү. Ушул нерселерди балдарыбызга туура эмес, терс көрүнүштө үлгү болуп көрсөтүп жатканыбыз өтө уяттуу көрүнүштөрдө. Сөздүн аягында бир даанышман сөз менен сөзүмдү аяктаймын. Бардык пайгамбарлардан бери келе жаткан бир улуу даанышман сөз бар дейт. Аны бардык пайгамбарлар айтыптыр. Бардык пайгамбарлар ушул сөздү айткан экен. Муса, Иса, Исмаил, Исхак, Якуб бардык пайгамбарлар айтыптыр. Андан кийин Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы айткан экен. Эгер уятың болбосо, каалаганыңды кыла бер. Уятың болбойбу? Каалаганыңды кыла бер.